Адамга эң кыйыны күн сайын адам болуу деген улуу сөз залкар жазуучу Чыңгыз Айтматовго таандык. Албетте анын айтып бүткүс түгөнгүс аламы бар өзгөчө сыймыктуу инсан. Кайсы ким доллар берсе эле ошол жака чуркап барып, эмне десең ошонун баарын аткарууга даяр. Ошол биздин азыркы алабалыбыз, кемчилигибизди көрсөтүүгө аракеттендим. Ал жүрүп отуруп, ал эмес тетиги тоо таштын арасында мөңгүнүн үстүндө жүргөн тетиги илбирс жаабарстарга чейин жетти. Ошол базардын экономикасынын күч кубаты ушунчалык да. Бүгүн 12 декабрь Кыргыз элинин залкары, дүйнө эли таанып, чыгармаларын сүйүп окуган Чыңгыз Айтматовдун туулган күнү. Кыргызстандын залкар уулу, дүйнөгө аты таанымал белгилүү жазуучу, коомдук жана мамлекеттик ишмер Чыңгыз Айтматов Талас облусуна караштуу Кара Буура районундагы Шекер айылында 1928 жылы 12 декабрда туулган. Жазуучунун чыгармалары, өз жери үчүн жасаган эмгектери элдин эсинде түбөлүк сакталат. Чыңгыз Айтматовго дүйнөнүн көптөгөн элдеринин тилдерине которулган Жамиле повести дүйнөлүк атактан алып келди. 1963 жылы Тоолор жана талаалар баяны жыйнагы үчүн Айтматов Ленин сыйлыгына татыктуу болгон. Анын чыгармалары боюнча жаралган кинофильмдер жана спектакльдер Жамилия, Биринчи мугалим, Саманчынын жолу, Кылым карытар бир күн, Кыямат чыгармалары Стамбул, София, Лондон, Токио, Москванын жана дүйнөнүн башка көп өлкөлөрүнүн экрандарында жана сахналарында коюлган. Кыргыз деген сөз менен Чыңгыз деген ысым ажырагыс бир бүтүндүккө айланды. Алдын ала заманды көрө билген жазуучунун айткан учкул сөздөрүнүн айрымдарын эсиңизге салабыз. Дос кыйынчылыкта билинет дешет. Менимче, бактылуу кезинде да билинет. Сени тааныгандар жашап жатканда сен тирүүсүн. Сүйүүдөн аалам жаралган, сүйүүнүн өзү түбөлүк. Миңдеген адамдардын арасында да сен жалгызсың. Жалгыз өзүң калганда да жалгызсың. Тил улуттун кубанса кубанычы, кайгырса кайгысы, жана акыл эси, тилсиз улут болбойт. Өткөндү эстеп, келечекти күтө билгендигибиз үчүн биз барбыз. Биз дүйнөнү өзгөрттүк, дүйнө бизди өзгөрттү. Өмүрдүн чыныгы баркы ишенимде, бактысы да ишенимде. Алмактуулук, сымбаттуулук жарашкан, аныкасыл аныгай көлүмүн өздү алган элең эй, батыр бабаң Манастан, эй Чыңгыз, ой Чыңгыз, эй Чыңгыз, eri жеткенде эмгегиңди баштадың, элге жакты сенин ар бери жазганың. Бир тепкичтен бир тепкичке өйдөлү